Да. Телефон чукулайт. Беш телефон. Жетекчи телефонунан айрылып калды. УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин өтө каттуу жинне тийген жетекчинин телефонун алып улактырып жиберди. Курьердин аянычтуу өлүмү. Бишкекте жүк ташуучу унаа курьерди көрбөй калып, тебелеп өтүп кеткен. Ал окуя болгон жерде көз жумду. Чүйдө эки унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. 23 жаштагы айдоочу кыз жабыркады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бер телефон. Кара, бер деп атат телефон. О телефон ойнап калды. Экинчи телефон чукулап алган, мен жанында турган. Ташиев кол алдындагыларга байкабастык үчүн сөгүш берип, телефонун ыргытып жиберген. Ташиев Кочкордогу УКМК кызматкерине жаны кашайып, анын телефонун ыргытып жиберди. Кочкор районуна жумушчу сапар менен барган УКМК төрагасы райондук оорукананын бир нече имаратын түрттүрүп, ордуна жаңысын салуу, көрктөндүрүү боюнча тапшырма берген. Ал жумушту эртерээк баштоону талап кылып, УКМКнын райондогу башчысына кайрылган. Кызматкерин бир самга таппай калган Ташиев чини келип, анын кол телефонун ыргытып жиберди. Менин жанымда турганда экинчи телефон чукулабагыла. Силердин жумушту мен жасашым керекпи? Курулуш иштери тезирээк башталышы керек. Жакшыраак подрядчы тапкыла. Анан ал келбей койду, кылбай койду, качып кетти десеңер, башың кетет деген Ташиев. Да. Полковник Хамбаев. Bunu kontrol ediyorlar. Ben aytırım kodasın sen, ne noktasın? Больницанын жаңы салынышы боюнча, Bağırın. акчаны бөлүү боюнча маселени. Срок исполнения kaçan oldu? Bayağı Укпай kaldı. Ne kılıp жүресің ал жақта? Ben sana oynamаны geldim bu жерге. Нет. Telefonun çukulaydı benim. Beş telefonum. Ver telefonunu. Kara, ver de o da telefonunu. O telefonu oynap kaldı. İkinci telefon çukula bağlı. Men жанында турган. Жүресің ал. Я что, за вас я что ли должен работать? Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть Понял? Немедленно должно начаться. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикти алып туруп, анан эртең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть Тумуз лично будет отвечать. Есть Бардығын контролды аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин барын контролго аласың. Макулбу? Бишкекте жүк ташуучу унаа курьерди сүзүп, ал каза тапты. Бишкекте Хово өлкөсүндөгү жүк ташуучу унаа жеткирүү кызматынын курьерин сүзүп кетти. Жол кайгуу кызматы билдиргендей, 21 жаштагы скутер айдоочусу ошол жерден каза болгон. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу адамды сүзүп кеткенин байкабай, унааны айдап кете берген. Аны патрулдук милиция кызматкерлери табышкан. Учурда бардык экспертизалар дайындалып, жүк ташуучу унаа айып жайга токтотулду. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ашар бирикмеси фондунун директору алдамчылыкка чектелип кармалды. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы Ашар биримдиги фондунун директору алдамчылыкка чектелип кармалганын ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө жаран кайрылып, Ашар биримдиги фондунун жетекчисине чара көрүп берүүнү суранган. Себеби шектүү 2025 жылдын 6 январында Бишкек шаарынын Токтоналиев көчөсүндөгү кеңсесинде турак жай алууга 3 миллион сом берерин айтып, жабырлануучуну 180 миң сом акча каражатын ээлеп алган. Бирок милдеттенмесин ушул күнгө чейин аткарган эмес. Натыйжада кылмыш иши козголуп, шектүү катары 2000 жылы туулган жаран кармалган. Ага карата 11 кылмыш иши козголуп, тергөөгө чейинки текшерүү материалдар бар. Жабырлануучуга келтирилген жалпы чыгым 4 миллион 681 миң 200 сомду түзөт. Ne deysin?
Неге сен чарчайсың? Мектептен чарчадым, болду чоң ойбойм. Интернетке 1-класска жаңы барган кичинекей кыздын видеосу тарады. Анда ал апасына мектептен чарчадым, болду чоң ойбойм деп айтканын көрүүгө болот. Кичинекей кыздын видеосу элди күлдүрдү. Чүйдө 2 уна кагышып 23 жаштагы айдоочу кыз жабыркады. Кече 5 сентябрда Москва районуна караштуу Садовай айылындагы жолдо унаа кырсык катталып, 23 жаштагы айдоочу кыз жабыркады. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда тез жардам унаасы жарым саатта келген. Беловодск айылындагы ооруканадан билдиришкендей, 23 жаштагы жаран орто оор абалда сыныктар бөлүмүндө жатат. Кече реанимацияга жаткырып, азыр травматология бөлүмүнө которулду. Абалы орто оор деп айтылат маалыматта. Ал эми ЧО ЭИПтин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, кырсык Бишкек-Ош унаа жолунун 39-чакырымында болгон. Аталган тилкеде Toyota East үлгүсүндөгү унаа менен Hyundai Sonata унаалары кагышкан. Андан кийин Toyota East жол четиндеги мамага урунукан. Балдарынын көзүнчө ооз калгыс сөздөр менен сөгүнгөн кишинин видеосу. Социалдык тармактарда балдардын көзүнчө орой жана адепке жат сөздөрдү колдонгон кишинин видеосу тарады. Кадрларда чоң киши жаш балдардын жанында сөгүнүп жатканын көрүүгө болот. Окуя коомчулуктун сынына кабылып, колдонуучулар мындай жүрүм-турумду кескин сындашты. Айрыкча коомчулук балдардын жанында чоңдордун адепсиз сөздөрдү айтышы алардын психологиялык өнүгүүсүнө терс таасир тийгизерин белгилешүүдө. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда, буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдекер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз Мбанк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Фатимага салымыңыздарды кошуп, жардам берип коюшуңуздарды суранам. Не дейсиң? Чарчадым dedim. Неге сен чарчайсың, ey? Тердеп кеттим. А? Неге кыйкырдың эжекеге? Сумкаларың ыргытып. Mektepke bırbayım. Çongay boy. Senin çoğun kısılıp kapsın sen? Kız boy. Nege? Ayıpıydı kızma. Akıllı kız da bu. Sen akıllı kızsın da sen ha? Bravo. Погони уже. Oldu kaçmayacak oldu. Oldu kaçmayız. Деген тез өзүңүз Тиз подготовка бар да. УКСМдечи качта деген жетишиңер керек. машина менен Мен катсаңыз. жөө качтым. Кандай болгон күндө кармаштыда сизде туурабы? Эми кармашта закон түрүндө машина жок. Не кылабыз? Адыр. Түшүнүп Жок, айтпаңыз. Видео картон коюп айтып берчи. Жок, айтпаңыз. Мал салонунда унаа башкарган ошондой туурабы? Өзүңүз айтсаңыз, мыйзамга айдаган жокмун машина. Соттон чечишебиз да азыр. айдаган эмессиз, э? Мен айдагам, мен таза болчумун. Анда таза болчуңуз. Анан кайсы учурда ичип калдыңыз? Качып барат ичип Байкелер калдыңыз? качып баратканда тиги граб туруптур, ошондо ичип алдым. Сиз качып барат ичип алдыңыз, э? О. Покойный Хакамбаев. Муну контроль кылат. Мен айтып койдасың сен, мен уктум. Больницаны жаңы салынышы боюнча, Бабы. акчаны бөлүү боюнча маселени Срок исполнения качан болду? наступаram.
Укпай калдың. Не кылып жүрөсүң ал жакта? Мен сага ойногону келдим бул жерге. Нет. Телефонуңду чукулайт менен. Беш телефонуңду. Бер телефонуңду. Кара, бер деп атат телефонуңду. О телефон, ойнап калды. Эки телефон чукулап алган, мен жерде турган. Жүрөсүң ал. Я что, за вас, я что ли должен работать? Акылы жок. Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть понял. Понял? Немедленно должно начаться. Есть понял. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикти алып туруп, анан эртең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть понял. Туңу лично уже отвечать. Есть понял. Бардығын контролды аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин барын контролга аласың. Макулбу?